Ушул жылдын 1-июнь күнү Миңкуштагы Туюксуу калдык сактоочу жайынан келе жаткан Атай унаа жол кырсыгына кабылган. Бул окуяда журналисттер унаанын ичиндеги калдык топурагы сууга түшүп, жергиликтүү элдин ден соолугуна, экологияга, ал эле эмес дарыя аркылуу коңшу мамлекетке өтүп кетсе, Кыргызстандын жоопкерчилиги кандай болот деп чоочулоо менен маалымат таратышты. Албетте, бул маалымат коомчулукта дагы ар кандай пикирлерди жаратууда. Мындан улам биз чындыгында эле уран калдыгы дарыяга түшкөнбү? Түшсө, кандай кооптулукту жаратат? Ага катар беделдүү массалык маалымат каражаттарында тарап жаткан толук эмес маалыматтарга жооп беребиз. Вот в данном месте, где мы сейчас находимся, произошло дорожно-транспортное происшествие. По устранению дорожно-транспортного происшествия действовали мы строго по инструкции. Мына ушул жерде жүк ташуучу унаа кырсыкка учураган. Кырсыктын кесепеттерин жоюуда биз так инструкция менен иш алып бардык. Айлананы корчоого алып, дозиметриялык текшерүүлөрдү кылып жаттык. Башка жүк ташуучу унааны чакыртып, калдыктарды ошол унаага жүктөттүк. Жыйынтыгында жүк ташуучу унаага салынган калдыктар Дальняя калдык сактоочу жайына жеткирилип, эреже менен көмүлдү. Ташуу иштерин биз Кыргыз Республикасынын тиешелүү ведомстволору менен макулдашылган коопсуздук эрежелерин сактоо менен ишке ашырабыз. Государственными ведомствами Киргизской республики. Biz өзүбүз көрдүк, көзүбүз менен. Ал үстүңкү жана жабылганы герметичный экен, төгүлбөйт экен. Биз барсак көрдүк, төгүлбөй туруптур ал жерде. Аны араң экскаватор менен эки жака тартып атып аштырдык да. Айланасынын баары ачылгандан кийин да төгүлгөн жок. Кайра ошол жерден кичинекей берки колесный экскаваторду алып келип, акырын тазалаттык. Кайра үстүнө чыгып барып, мен балдарды алып келип, өзүнүн кийимдерин, спец одеждаларын кийишти. Кийип анан ичин полный тазалап чыгышты. Тазалап чыгып копшуга салып берип туруп, машина менен алып чыгып кеттик. Мындай азыркы данный моментте тарап аткан, интернетке тарап аткан видеолор боюнча эл коопсуздук коркуп, мындай сууга түшүп кетти, суу уланды деп атышат. Ал жерге сууга да түшкөн жок, эчтеке болгон жок. Мен башынан аягына чейин өзүбүз карап, өзүбүз көзөмөлдөп ошомо коону чыгардык да. Эми болду, кырсык болду, баары жайында, эл деле андай баары түшүнүп атат. Кырсык деген Кашкабактын ортосунда экенин билишет. Анан эми ташылып аткан уран калдыгы ташылып бүтүш керек да, бүтүш керек. Биз дагы ушундай таза зонада жашагыбыз келет. Биз башында өзүбүз деле каршы чыкканбыз, чынын айткандачы. А бирок президент, биздин урматтуу президент келип, мен өзүм кепилдик берем. Эгерден жанагы радиационный фонд нормасынан ашып кетсе, мен сразу звонок кылгыла токтотуп берем деген да. Бирок биз канча жолу текшерип барганда фонддон ашкан жок, радиационный фонддон. Баянкы ошол жерден ошо хооба киргенде ошо арты менен келип клапан менен эмеге сайылыптыр да, тиги топураккачы. Эми сууга деле баягы аралашкан эмес, чачылган жок эмеси. Кайра ошол жердеги МЧСтин сотрудниктери келип өздөрү баарын чыгарып, андан кийин ошо билдирүүчүлөргө билдирип, баары ошол ар бир тийиштүү органдар келип баардыгы текшерип кетишти. Кырсыктын келип чыгышын ар кандай божомолдоп айткандар арбын. Алардын бири унаага ашыкча калдык жүктөлгөн деп айтышууда. Бирок бул чындыкка дал келбейт. Жеринде жүрүп жаткан ишти жада калса, жергиликтүү тургундар дагы көзөмөлдөп турушат. Дозаметр ченеген балдар бар, өзүнүн специалисттер бар. Алар тияктан ошо перегрузбу, перегруз эмеспи, аларын карайт, дозасын эмесин карайт, бул канча эме көрсөтүп атат деп. Анан жолдон болсо баарыбыз эле контролдойбуз, элдин баары эле контролдоп, машина кичине катуураак жүрүп калса, баланча машина катуу жүрүп атат деп группага чыгарабыз. Тигерге суу биртке себилбей калса, суу себилбей калды, чаңдап калды деп калат. Суу көбүрөөк себилип калса, чылпылдап атат деп калат. Ошентип эле бири-бирибиз менен сүйлөшүп турабыз группа менен. Ал биринчиден ал машина көмкөлүп калган жок. Ал арты менен түштү, бирок ал машина герметичный, эч жака төгүлбөйт. Бияктан жүктөлгөндөн кийин биз аны деген бияктан текшерип, 20 точканы текшерип, жууп, андан кийин анан жолго чыгарабыз да, таза кылыпчы. Анан эме бул эч кандай кооптонуунун кереги жок да, ал жерге төгүлүп кетти деген анын баары эми карандай калып да. Эми ошол сууга түшүп атат дегенге менде мындай ой бар да, буга чейин канча жыл бою ушакта деген хвостохранилищанын теласын үстү покрытиясы жок турган экен да. Аны баягы алгандан кийин ана бизге билинди да. Кыртышты ошо экскаватор менен алгандан кийин ошол пульпанын эле үстүндө чөбөс турганын көрдүк да. Ал канча жыл бою
канча деген нөшөрлөгөн жаан жаганда ал сууга агып атканын аяка жашын зыян тийгизип атат деп эч ким кепилдик бере албайт да. Канча жылдан бери агып аткан да. Мына былтыртан баштап ташылып баштады. Эми буйруса мына быйыл бүтүп калган болсо уже биз таза зонада жашаган атпайбызбы? Буга чейин канча агып аткан да суудачы, бул канча агып аткан да. Эми ошол экини биз жок кылып атабыз да. Эми анча форс-мажорлор ушундай болот экен да. Эми иш болгон жерде кемчилик сөзсүз болот экен да. Миңкушта орун алган кырсыктан улам кооптонууга негиз жок. Себеби калдык сактоочу жайдын өзүндө дагы радиациялык фондун өлчөмү төмөн. Муну Росатомдун жеринде иш жүргүзүп жаткан кыргызстандык адистер жана Илимдер академиясынын илим жаатындагы өкүлү дагы баса белгилейт. Ошол берки Талдыбулак жана Туюк суудагы калдыктарды ташыганыбыздын акыркы көмө турган жери. Бул жер аябай коопсуздук боюнча аябай ылайыктуу жер. Мынакей азыркы маалда бул жерде турганда мынакей көргөзүп атат. 0,20 микрозиверт час. Бул болсо биздин өлкөбүздө 0,30га чейин допустимый нормасы менен. А биякта болсо мынакей 19-20ны көргөзүп атат. Ошондук үчүн биякта аябай коопсуздук, кооптуу эмес, аябай эле таза. Анткени бул калдыктар радиоактивдүү калдыктар. Аябай низко радиоактивный деп аталат. Ар бир эмени бөлөт да. Өтө зыяндуу, орто, анан төмөнкү да. Бул негизи биздин Кыргызстандагы жалпы эле төмөнкү өлчөмдөгү радиациялык отходдор болот. Ошон үчүн бул жерде жана даже машина менен ташыганда аларга особый эменин кереги жок да. Обыкновенный жана бортовой машина менен үстүн жаап ташый берсе болот. Магаттын ошондой шарты бар да. Ошонун шартына туура келип жасап жатышат. Негизи бул жерде чоң маселеде жана үстүндө турбай калат. Көчүп келип, тозуп калса, проблема ошондо башталат. Ошон үчүн муну тезирээк ташып кетип, башка жанагы суусу жок, суудан алыс башка кабастарханачага апарып ошол жерге жасап жатат. Ошон үчүн бул жерге мүмкүнчүлүк берип, наоборот ошону тезирээк тазалаш керек. А бул жерде Советтер Союзунун учурунда радиоэкологиялык проблема экинчи орунда болгон. Ал жерде биринчи жанагы уранды алып, жанагы оружие жасаш керек болгон. А бул жерде радиоэкологиялык маселе калганда жөн эле биз коктуну тосуп туруп эле ошол жерге таштап жиберишкен. Алдында защитный болгон эмес да. Азыр эми современный болуп атат. Алдында өзүнүн защитный слойлор болот, өзүнүн технологиясы болот. Сложный процесс да. Ошон үчүн менин оюмча бул жерде биздин мамлекетте акыркы учурда могу 12 жылдан бери жакшы маселе болуп атат. Акыркы 2-3 жылда могу өзгөчө Миңкуш бүтүп атат. Кажысай бүткөн, азыр дагы калыптыр, андай жасаган атышат. Атети шкафтарда жасап атат. Полный мындай современный менен реабилитация кылып атат да, безопасный кылып атышат. Ошон үчүн менин оюмча бул жерде өчө чоң деле бир кандай ызы чугула турган маселе жок. Окуяны жеринен көрбөй, терең изилденбей чыгарылган маалыматтардын айынан Миңкушта уран өндүрүлүп жатат деп түшүнгөндөр бар. А бирок советтик мезгилден бери кооптуу аймак катары аталып, жергиликтүү элдин жашоосуна тынчтык бербей, орчунду көйгөй катары келе жаткан маселе 2024-жылдын аягы менен толук чечилерин билесизби? Көчүрүү проблемасынын бир причинасы бул азыркы гидротехникалык курулмалардын астынан, дамбанын астынан азыр суу чыгып атат. Суунун составында токсикалык элементтер көбүрөөк болуп атат. Ошон үчүн Минздравдын рекомендациясы боюнча бияктагы мал сал жайганга болбойт. Экинчи причинасы болуп оң жагыбызда жайгашкан көчкү. Бул да көчкү любой момент түшүп кетиши мүмкүн. Азыркы учурда биз мониторинг жүргүзүп атабыз. Көчкү түшкөндө суунун нугун бугуп, туюк суусун жаап, подпрудное озеро биякта түзүлүп, радиоактивный вынос болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул калдык сактоочу жайды биз азыр дальний калдык сактоочу жайга ташып көчүрүп атабыз. Жумуштардын 65% азыркы учурда общий объемдон 65% ташылып бүттү. Жыл ичинде толугу менен ушул калдык сактоочу жайдын рекультивациялык жумуштарын бүткөрүүгө пландаштырып атабыз. Миңкуштагы уран калдыктарын рекультивациялоо жумушу аяктаса, жергиликтүү эл коркпостон жай турмушта жашоосун улантууга, Кыргызстандын экономикасына пайда алып келүүчү туризмди өнүктүрүүгө жана коңшу мамлекеттерге дагы кооптулук жаратуу мүмкүндүгү жоюлат. Ошол экил ташылып кетсе экен, биз ошол экил Миңкуш айылы ошол красный зонадан чыкса экен деп жүргөнбүз да. Эми ошол азыр аткарылып атат да. Ошол өкмөткө рахмат, ЖМЧСке рахмат, ошол экилни каржылап берген мамлекеттерге рахмат. Ошол экил жаман ошо мусурду айтканда мусурду чыгарып, убагында биз чыгарып атканыбызга дагы аябай азыр кубанычтабыз.
муну алып кеткенден кийин баягы красный зонадан алынасыңар деп атат да. Анан биздин келечек муундарга ошол жакшы да. Баягы жашыл зона болгондон кийин туристтер келе баштайт. Дагы көп проектилер болот, ишкерлердин баары келет. Бизге алдыда келаткан жаш муундарыбызга жакшы жашоо болсун да.